حليت الحياة، يلي وحدت الإله، يلي كنت ولم تزل طول النجاة. خير خلق الله يا طه، دنيا من غيرك متاهة. قلت رب الدنيا واحد نعبده عمن سواه. يا حبيب الله يا حبيب الله. يا رسول الله يا غالي، فرحة الدنيا بميلادك، نورت فيك الليالي لما بالخير جه معادك. كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر ليها. رحمة للعالمين محمد، كل أرض الله بلادك. يا حبيب الله يا حبيب الله. محمد يا رسول الله، يا رسول الله. محمد يا ابن عبد الله، يا رسول الله. يا رسول الله، يا رسول الله. يا ابن عبد الله. Пайгамбарлардын эң акыркысы жана көсөмү жол баштоочубуз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салаваттарды айтабыз. Анын үй бүлөсүнө жана сахабаларына Аллахтын рахматы болсун. Жараткан Аллах салаваттар менен жүрөктөрүбүздү нурлансын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын толук жеткирүүнү насип кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам атасынан да, энесинен да ажырап томолой жетим болуп калды. Бирок элдин балдарын ата-энелери тарбияласа, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Аллах тарбиялады. Данышман Аллах Таала пайгамбарыбызды камкордугуна алып, эң кооз багыттар жана сыноолор менен тарбиялап, кемчилик жана караңгылыктан алыс кылды. Оор жоготуудан кийин чоң атасы Абдул Муталиб пайгамбарыбызды кепилдигине алды. Мухаммедтин ата-энеси дүйнө салып, томолой жетимдик жашоодо калды. Эгер мен да дүйнөдөн көзүм өтчү болсом, аны кимге калтырам? Ким кароосун алат? Байкуш балам. Отур о Мухаммед. Өз ордуңа отур. Ал жер чоң атаң Абдул Мутталибке гана таандык. Жоңгой. Келе кой балам. Жаныма отур. Атам менен сүйлөштүм. Ал өлүмүм жакын деп жатат. Анын ойлондурганы Мухаммед кимге тапшырам деп тынчы кетип жатат. Аны мен кароом алайын дедим. Абу Толиб, сенин балаң көп болсо, тиричилигиңде жетишсиз, аны кандай бакмак элең? Бирок Мухаммедке болгон сүйүүм күчтүү. Ал өз балдарымдан да сүйкүмдүүрөөк. Абу Толиб, атаңдын абалы оорлошуп калды. Сени жана бир туугандарыңды тилине алып жатат.
Ey Абу Талиб, атаң өлім төшөгүндө жатат. Сага осуят айтам деди. Кире кой жанына. Атаке. Мухаммадты ким кароосуна алат? Мен, атаке. Мен алайынчы. Агамдын уулу Мухаммедти мен кароомо алайын. Мындан кийин силердин аксакалыңар Абу Талиб болот. Мухаммедти да алат. Аны өз коомунан сактагыла. Эгер оор абалда калса, жардамдашкыла. Ага каршы чыгышса, жөн карап турбагыла. Чындыгында ал акыйкат. Чындыгында ал акыйкат. Чындыгында ал акыйкат. Ошентип, арадан 8 жыл өткөндөн кийин чоң атасы Абдул-Муталиб дүйнө салат да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям абасы Абдул-Муталибтин колунда калат. Аллах сени рахматына алсын, атаке. Ырайымын төксүн. Меміреп жатқан балапанның. Тағы бір жақын кишиңди жоготтуң. Бүткүл Курайштар арасынан сендей беязар, сүйкүмдүү бала көрбөдүм. Маңдайыңа жазылган ушул экен. Ох, сүйүктүү Мухаммад. Байбичем Фатима, Мухаммедтин кылган ишин карачы. Ал терең ойлонгон бала. Сабырдуу, чыдамкай, буурукер жана беязар бала. О, Фатима. Ал эмнеге кой кайтаргысы келип калды? Түшүнбөдүм. Ал өзүн ыңгайсыз сезип жатат. Жеген ашын адалдагысы келип жатат. Куртамак болгонду жактырбайт. Тың жашоо үчүн мал мүлктө сурабадым. Мартабага да кызыкпадым. Тамак жасадым эле. Аны жеткирип келейин. Таң калыштуу. Жаратылгандардын эң шарапаттуусу болгон мырзабыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кайтарган койлору да эстүү кишилердей болчу. Башка жаныбарларга окшоп ары бери басып кетишпейт эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул кылган ишинен куттуу кадамдарынан бүткүл Меккеге береке жаады. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям эрте таңдан кечки күн батканга чейинки жеген тамагы курма менен суу болчу. Бул улуу пайгамбарыбыздан уул кыздарыбыз сабак ибарат алчудай үлгүлөр бар.
sallallohu alayhi vasallam. Авасынын үйүндө бекер жашаганга батын албай, бир жагынан жардам берейин деп, оорун колунан алды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кой кайтарып жаштык өттү. Анан айткан сөзү бар: бизден кой кайтарган бир да пайгамбар болбоду. Агамдын оğlu Muhammed'in өзүнө ишеничтүү базышын карачы. Эй Абу Талиб мырзам, Мухаммад Ясрибте жүргөн кезде күрөштү үйрөнгөнүнүн кабарыңыз жок беле? Кандай күрөшчү эле? Күчкө толгон билеги менен жашы өзүнөн улуу болгон балдарды да жыгып койчу. Мен лахап уулдарынанмын. Келечекти көрө алган көрөгөчтүк касиетим бар. Акыркы элчи силердин араңардан чыгат. Аны ээрчүүчүлөрдөн болосуңар. Эй Абу Талиб, Мухаммадты бул көрөгөчкө бир көргөсө кандай дейсиң? Таза туура сүйлөгөн киши көрүнөт. Жок. Мухаммедке зыян тийеби деп корком. Корконго орун жок Абу Талиб. Кабатырланба. Мындай жүздү көргөн эмесмин. Кудай күбө болсун. Айтканымдан адашпаптырмын. Мухаммедке жүрөгүм ушунча байланып калыптыр. Жалгыз калтыргым келбей турат. Анда өзүңө жардамчы кыла албайсыңбы? Жол азабы, көр азабы дейт. Мындай татаал жолдо кыйналат. Аны калтырып, сен да сапарда тынч жүрө албайсың. Чогуу эле алчы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам авасы Абу Талиб менен Шамга сапар алды. Жолдо пир дарактын көлөкөсүндө бир аз эс алууга отурушканда, христиан динин карманган Бахир аттуу кечил Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үстүндө чоң булут мейи кайнаткан ысыктан сактап көлөкөсүн түшүрүп келе жатканын байкайт. Улуу Аллахтын элчиси отурган дарак акыркы пайгамбардын куттуу денесине салкынын түшүрүп, ырахат тартуулаганына ыраазы болуп, ийменип турганын көрүп, дал өз экенинен жүрөк сезди. Эй, Курайыштар! Таамдуу тамак менен силерди сыйлайын дедим. Баарыңарды дасторкон үстүндө күтөм. Улуу кичүүңөр баарыңар келгиле. Көп жылдардан бери ушул жолдон өтчүбүз. Мындай сыйга биринчи жолу туш болуп жатам. Бахира, бул кандай иш болду экен? Бахира алардын келгенин карап, арасынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды издеп жатты. Көрсө пайгамбарыбыз сыртта малдарына көз салып калыптыр. Тиги жигитти да чакыргыла. Тамактан ал да жесин. Деп Бахира пайгамбарыбызды чакыртып алды. Аны аябай көңүл коюу менен карап, денесиндеги жана кулк мүнөзүндөгү өзгөчөлүктөрдү байкады. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сөзгө тартып, кээ бир кызыктырган суроолорун берди.
Анан бул жигитте пайгамбарлык белгилери бар экенине ынанды. Андан соң Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын эки далысынын ортосундагы мөөргө көзү түшүп, дал өзү деген ой анын жанын жаялдырды. Андан соң пайгамбарыбыздын абасы менен сүйлөшүү үчүн четке чакырды да мындай деди: Бул жигит менен кандай тууганчылыгың бар? Ал менин уулум. Кандайча уулуң? Анын атасы тирүү болбошу керек эле. Тагыраак айтканда, ал агамдын уулу. Агаңа эмне болгон? Атасы да, энеси да көз жумушкан. Анда кайдан келсең, бул жигитти кайра алып кет. Мен билгенди бутпарастар билбесин. Кудай күбө болсун, бутпарастардын бул жигитке зыяндан башка пайдасы жок. Агаңдын уулун корго. Келечекте ал улуу иштерди жасайт. شأن عظيم. كتاب معينة يحمينا من موج الحياة، سنة وكتاب معينة وصلت رسالتك يا نبي يا نبي. سيرتك رحبنا المختوم غالي وحبك مالينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. سيرتك رحبنا المختوم غالي وحبك مالينا، غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. ما انت اللي بيك فرح الحزين وعالصراط نادت ايدين، بنقول وراك مليون امين عالجنة ودينا. وصلت رسالة